Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин ушул керамика өнөрканасында турабыз. Сиздерге керамика боюнча кенен маалымат беребиз. Саламатсызбы? Азыр эмне жасап атасыз? Азыр жасаганым это горшок, но в виде кувшина. Биз азыр кумурасымал идиш жасап жатабыз. Атайын дал ушундай адаттан тыш форманы тандап алдык. Анткени ал кадимки кумурага караганда өзгөчөрөөк көрүнөт. Андан соң ар кандай уюм чейимдер менен кооздоп тартсак, даяр буюм болуп чыга келет. И, соответственно, будет итоговое изделие. Мунун даяр болушуна канча убакыт кетет негизи? Ну, в целом, от 1 до 2 дней. Если вот я сейчас вот это сгончарила за полчаса. Негизинен бир күндөн 2 күнгө чейин. Эгерде мен муну жарым саатта жасасам, жана декорацияга жарым күн кетет. Орточо эсеп менен меште 9-12 саат бышырылат. Ошондо 1 же 2 күндө даяр болуп чыгат. Даяр болот, но в промежутке. Ооба, бирок дагы 2 жума аралыгында ал толугу менен кургашы керек. Буюмдун ичинде ным калбоосу керек. Дагы улантып жасайсызбы же болдубу? Болду, бүтүп деле калдым. Буну бир аз кургатып, эртерээк декорду жасай бере турган кылып, горелка менен. И аз жумшакта из вот она очень мягкая, видите, да, тут следы рук остаются. Кармап көрсөм болобу? Болот. Бузулбайт, формасы? Жок, катуу кармасыз бузулбайт. Вот, и вот оно высохло полностью. Мына ушул идиш толугу менен кургап, бул жерде азыр дээрлик нымдуулук жок. Мына ушундай кургатуу керек. Бул жөн гана колдонмо катары. Учурда гана, ушундай кургак болгон учурда гана мешке салынат. Да. Демек меште дагы көбүрөөк катыш үчүн, Да. Көбүрөөк катыш үчүн эмес, чтобы оно полностью обожглось и вот стало вот таким готовым. Ошентип ал толугу менен бышырылып, дал ушундай продукты болуп чыккандан кийин чопо түсүн өзгөртөт. Башкача айтканда, анын чийки түрүндө ал көгүч түстө, ал эми бышкан соң кызаргандыгын көрүп турабыз. Бул да бүткөн эмес. Андан кийин ал глазур менен капталган. Глазур буюмдарды суудан, нымдуулуктан коргоочу жука айнек катмары болуп саналат. Стекла, которое защищает изделие от воды, влаги и сырости. Демек даяр болгондон кийин ушинтип кооздоп, шөкөттөп боеп чыгасыз. Ошондо ушул идиштин мисалы да, ушул чашканын дейбизби, толук түрдө даяр болушуна канча убакыт кетет? Общий с... Жалпысынан, мисалы, ошол нөлдөн баштап? Начиная с куска глины до... Чопону бир кесиминен баштап, аны даярдап кургатып, андан соң бул даяр продукту болгонго чейин болжол менен 2-3 жума керектелет. Бир айга жетер-жетпес убакытта даяр болот. Глина — это не только вот гончарить, да, делать какие-либо декоративные изделия. Керамика жалпысынан безичкен кружкалар, табактар. Бул плиталардын баары керамика. Ал тургай таштын туалет табактары баары керамика. Керамика, даже унитазы, раковины, все это керамика. Но также глину можно использовать в косметических целях. Для этого есть вот голубая глина, она используется. Көк чопону косметикалык каражат катары колдонсо болот. Ал терини жумшартуучу касиетке. Өзгөчө бетке косметикалык каражаттардын аралашмасы менен колдонулат. Чопо органикалык болгондуктан анын көптөгөн артыкчылыктары жана пайдасы бар. Анан эмнеге биз салган эмебиздин баардыгы эле бүтүн чыкты да. Анан сүйүнүп өзүбүзчөчү. Профилибиз көркөм өнөр искусствосу болгондуктан, мына азыр ошол заманбап, мына замандын талабына ылайык ошол өнөрдү дагы өстүрөлү деген максатта ошол быйыл керамика цехи деп ошону биз кафедранын базасында аракет кылып ошону ишке киргизип алдык. Бирөөсү азыр иштеп атат. Университеттин жетекчиликтерине сунуштап, биздин Кутайбек Гапаралиевич ректорубуз өзү колдоп берди. Колдоп муфильный печь, гончарный курок ушулардын бардыгын алып бергенге жардам берди да. Кудайга шүгүр азыр иштеп атат. Өткөндө бир алгачкы жанагы жасалган керамикалык жасалгаларды пештен бышырып чыгардык. Жыйынтыгы аябай сонун болду. Мындан ары биз баягы жасалгалардын композициялык бир кооз көрүнүштөрүнө көңүл буруп, биз өзүбүздүн баягы кыргыз улуттук жанагы жасалгаларды көбүрөөк ошолго ошонукка буруп,
жакшы бир композициялык бир көрүнүштөгү сувенирлерди ошол бизде кыргыз жергесинде аябай кооз жерлер көп эмеспи, ошол кооз жерлерди чагылдырып, мына мисалы үчүн өзүбүздүн эле бир Сулайман тоо, Өзгөндөгү мунаралар, мына Ысык көл, вот ошол Жети өгүз, өтө мындай кооз жерлер көп да. Ошондой эле символикалык жанагы атрибуттарды, алыс кетпей эле өзүмдүн эле Ош мамлекеттик университетин алсак, ошонун эмблемасы эле, мисалы үчүн, ошону гана керамикадан жасасак болот. Университеттин өзүнүн башкы имаратынын көрүнүшү эле кандай кооз, ошону биз мисалы үчүн тарелка сыяктуу кылып формасын ошонун ичине биз чагылдырсак болот. Азыр эскизлерин даярдап коюшту, азыр эми ошону ылайдан жасап пештен бышырып алсак, буюрса анча-мынча боекторду алып койдук, жетиштүүрөөк, анан анча-мынча жок боекторду дагы бир толуктайбыз. Кудай буюрса бир жакшы бир пландарыбыз бар, ишке ашат деген. Буюрса ошолорду ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Эми бул азыр заман талабына ылайык бул жакшы өнөр да, керамика. Анан биздин азыр көркөм өнөр искусствосундагы окуп аткан студенттерибиз дагы аябай кызыгуу менен ошол сабактан сырткары азыркы керамиканы иштетип аткан Нурия кызыбыз менен биргеликте чогуу азыр бир топ жана сувенирлерди жасап атат да. Кызыгуу аябай көп.